جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي. Bir jigit kelip, "O Allah'ın elçisi, menin suyume en tatıktуу kim? Menin kızmata en tatıktуу kim?" dedi. Sүйгөн аялың деген жок пайгамбарыбыз. Сага төрө бере турган аялың, өмүр жолдошуң, же WhatsApp'ta жазышкан кызың деген жок. Пайгамбар не dedi? Ummuk, enең dedi. Senin sый урматыңа, эң таттуу сөздөрүңө, кызматың эң таттуу enең. Кала сүммемен. Андан кийин ким? Андан кийин пайгамбар Ummuk, экинчи enең dedi. Сүммемен. Андан кийин ким? Ummuk, üçüncüsü enең dedi. Төртүнчүсү атаң dedi. Эмне үчүн? Кебирлер айтат, enелер төрөгөн үчүн атадан 3 эсе жогору турат дейт. Төрөгөндүк үчүн эмес, төрөгөн үчүн болсо, кечиресиңер, кээ бир айвандар бир төрөгөндө 7-ни 10-ду төрөйт. Кебирлер айтат, enелер атадан 3 эсе жогору турат, берген сүт үчүн дейт. Süt için basam ayette parada sıyırlar var, uylar. Ha? Bir vergende 40 litre süt verir. Süt bergen için емес, ene bergen tarbiyası için. Atаңды сыйлағын, балам елдің керегіне жарағын, балам ұлуды урмат қылғын, балам кішімді иззат қылғын. Кейбірлер айтады, бұл артта қалған, ешнәрсе оқыған емес. Урматты мұсылман бір туған мақтаныш емес. Менің апам мысалы, бүгін 86 жашта. Атыны жаза албай 4 тамғадан гүлі деген. Жетім қалған, жетім өскен. 14-ті төріп жетеуін тарбия қылып, жетеуін жерге берген. Бір кішінекей кезімізде бұл апамның хадисі деп қойым, апамның сөзі деген сөз. Балам қияматта барсаң, жерден 7 күріш теріп жегенсің бе деп Құдай сұрайды екен, жерге күріш түшірбе дейтілі, жерде күріш теріп жейтілік. Балам, ушақ тепсесең көзің көр болады. Кеч атаң келмейінше дастарханға отыру. Атаң баштасын, атаң бата қылсанан тұрғын. Айылың ардағы самар чоңыне баласы перзенттері жоқ. Үйіне су алып келіп бер. Күз болып қалды, қазаңını шүпір бер, қоросын тазалап бер. Bir gün daryadan su alып verirsem 10 tiyin verdi. Sayızın 10 kapek. 10 kapek. 10 tiyin suyunu götürüp gelsem apam, balam alparı ver. Qarıgan enenin duasını al. Tıyını al bağın. Alar Amerikan üniversitette okugan emez. Avrupan üniversitetlerinde okugan emez. Бұл enelerdin bergen tarbiyası. Barыңарға ушундай, балдарыбыз да уят деп үйрөттү. Аксакалдарды сыйлағын деп, улуу келсе тургун деп. Ушул тарбияны берди. Эне атадан 3 эсе жогору турган себеби экен? Берген тарбиясында. Эне деген мектеп оңолсо коом оңолот. Бирок бүгүн энелердин өзүндө жок болсо эмнени берет? Эне өзү кыйшалаңдап жарым жылаңач болуп турса, өзү тос айтып турса, өзү чочун башка эркектер менен жетелешип вальска түшүп турса, ал кайсы тарбияны бермек? Өзүндө жок, эмнени бермек? Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эне атадан 3 эсе жогору тургандык берген тарбиясында экен. Урматтуу мусулман бир тууган, ушундай Аллах Таала осуят кылган, пайгамбарыбыз осуят кылган энелерге эмне кылып жатабыз? Балким биздин арабызда кээ бирлерибиз эненин сүрөтүн эмес, эненин жүзүн эмес, компьютерга, телевизордун экранына, телефонубузга көбүрөөк карайбыз эненин атанын жүзүнө караганда. Балким ошону караганда да балким энебиздин сүрөтүн бир күндө бир карайбызбы? Эмнелерди карайбыз? Балким кээ бирлерибиз урматтуу мусулман бир тууган досторубузга сагынып турса барып эне менен 1 саат отуруп сагынычы таркай элек, сенин жанында отургус келет, сөзүңдү уккус келет, досторума деп кетесиң, классташтарыма дейсиң. Досторуна, башкалар убагында жылмайып, маданияттуу болуп, жакшы көрүнүп, бирок энелерибиздин жүзүнө ошентип күлөбүзбү? Ошолорду кубаныч тартуулайбызбы? Аллах Кур'анда мындай дейт: "А'узу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Ва қада раббука алла та'буду илля iyяh, ва бил-валидайни ихсана, имма яблуганна 'индaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, wa qul lahumā qawlan karīmā, wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min-ar-rahmah, wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayāni saghīrā." Sadaqallahul azim. Wa qada rabbuk. Rabbuna hüküm kılat. Allah buyruk kılat. Allah vasiyat kılat. Alla ta'budu illa iyyah. Жалгыз Кудайга гана сыйын кыла.
бакшыларга, мазарлардан, Сулайман тоодон башкадан жардам сураба. Жалгыз Кудайга сыйынгын. Гадалчиктерге барбагын. Жалгыз Кудайга сыйын. Жалгыз Кудайга сыйынгандан кийин ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Ата-энеңе качан? Мен да атамын. О, мен угуп жаткан көңүр атасыңар. Бирок бүгүн балдарга муктаж эмесмин мен. Мен күнү-түн иштеймин, башка кылам, балдарым окусун деп, балдарым жакшы кийинсин деп, балдарым ичсин деп, ушуларды башкадан кем кылбайын деп. Барыбыз ошонтебиз, туурабы? Бетте Аллах айтат, качан жакшылык? Имма яблуганна индакал кибара ахадухума. Алардын бирөөсү карып калган кезде. Индака, араб тилинде индака зарфу макан. Senin kolunda, senin uyunda alardın birisi karıgan kezde. Av kilahuma je köteң. Emne üçün je birisi je kötek? Karıgan kezde kede je eneң je ataң erтерээк кетип калат кенде жалгыз калат ал. Таянычы болбой калат. Бирге тарбия кылган өмүр жолдошу болбой калат. Je экөөсүдөн карып калат. Senin kolunda, senin uyunda Fala taqul lahuma uffin. Oşa senin uyunda wagtылуу. Eger ata-эне катары сыйлабасаң, мейман конок катары сыйлагын kelgen konoktun keteri var. Al senikinde wagtылуу. Al ekөөgө fala taqul lahuma uffin. Uff degen sözdü de aytpa deydi. Ata-энеңе uff debegin. Ah, oh emes. Nadıyıl degen söz emes al. Jetişet degen emes. Uff debegin deydi. Emne üçün ah emes, oh emes. Kerek bolsa ata-энең жайындан кажетканага кажетине өзү бара албай калса да, sen астын тазаласаң да, памперсин алмаштырсаң да, уф дешке да жийиркенүүгө да укугуң жок дейт. Вала танхархума. Кайша айтышпа. Сөз менен кайтарба. Сиз эски нерсени айтпагын, биздин заманыбыз башка, сен убагың өткөн айтышпа. Ва кул лахума каулан карима. Эң кереметтүү жакшы сөзүңдү ошо карына. Эне жаным, атакем, алтыным, аялың айтасың ғой? Эмне үчүн ата-энең айта албайсың? Уяласың ба? Аялыңа түрдүү сөздөр табасың. Не үчүн ата-энебизге ушуну айта албайбыз? Намыс кылабызбы? Вахфид лахума жанаха зулли минар рахма. Эгер мээримдүүлүк канатың болсо, ата-энеңнин жолуна төшөгүн. Kanatыңды ата-эненин жолуна төшө. Ва кур рабби рахамхума кама раббаяни сагира. Айына 5000 жөнөтүп коюп мен кыйратып атам дебе. Дуа кыл. Эмне деп? Ва кур рабби рахамхума кама раббаяни сагира. Эй Раббым, ата-энем мени кичинекей кезимде мага кандай мээримдүү болгон болсо, азыр балдарыңа кандай мээримдүүсүн? Тили чыкканда, тайтаңдап басканда, ата-энең Аллахым, ата-энем менин кичинекей кезимде кандай мага мээримдүү болгон болсо, Allah'ım sen de benim ata-энеме ошондой мээримдүү болгун деп дуа кыл дейт. Дуа кылабыз урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүндөн баштап ар кимибиз эрте кечеги дайым 5 вакыт намаздан кийин ата-энебизди дуада унутпайбыз. Allah'ım, ата-энем мага кандай мээримдүү болсо, сен да менин ата-энеме ошондой мээримдүү болгон. Ата-энемдин күнөөсүн кечиргин. Өткөндөрдүн мүрзөсүн нурдуу кылгын. Жаткан жерин бейиштин бакчасынан кылгын. Ата-энеге дуа кылгын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул Исра сүрөсү. Бакара сүрөсүндө Аллах айтат: "Ва из ахазна мисака бани Исраил." Исраилдин балдары, Якуб пайгамбардын балдарынан, Якубтан таркаган бардык пайгамбарларды бани Исраил дейт. Юсуф алейхиссалам болсо Муса яһудилер. Бани Исраилдан, Якубтун урпактарынан уада алдык. Мисак деген ант алуу. Депутаттар конституцияга кол коюп ант ичкен сыяктуу. Аллах ант алдык дейт. Не деп? La ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Жалгыз Кудайдан башка сыйынбагыла, ата-энеңерди сыйлагыла деп. Бакара сүрөсү 83-аят. Алланын алган уадасы. Ниса сүрөсү 36-аят. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Кудай Таалага сыйынып, Аллага эч нерсени шерик кошпогула. Аллах Таалага эч нерсени шерик кылбагыла. Wa bil walidayni ihsana. Ата-энеге жакшылык кылгыла.